Ыйык элчи Жакыптын каты. 1-бөлүм. Кудайдын жана Теңир Иса Машаяктын кулу Жакыптан Исраил элинин тарап кеткен 12 уруусуна салам. Бир туугандарым, башыңарга келген ар кандай сыноолорду зор кубаныч менен кабыл алгыла. Анткени сыналган ишенимиңер чыдамкайлыкты жаратаарын билесиңер. Бардык жагынан жеткилең, эч кемчиликсиз болушуңар үчүн чыдамкайчылык жеткилең аракетке ээ болушу керек. Кимиңерге акылмандык жетишпей жатса, баарына бир ишендик менен жемелебестен берген Кудайдан сурасын, ага берилет. Бирок эч шектенбестен ишеним менен сурасын. Анткени шектенген адам шамал айдаган деңиз толкунуна окшош. Мындай адам Теңирден бир нерсе алам деп ойлоп койсун. Эки ойлуу адам өзүнүн бардык жолдорунда туруксуз. Басынтылган бир тууган өзүнүн бийиктиги менен сыймыктансын. Ал эми бай бир тууган өзүнүн басынтылгандыгы менен сыймыктансын. Анткени ал чөптүн гүлүнө окшоп тез эле соолуп калат. Күн чыгып аптап болуп турганда чөп куурап, гүлү күбүлүп чүп, кооздугу кетет. Ошол сыяктуу эле бай адам да өзүнүн жолдорунда куурайт. Сыноолорду башынан өткөрүп жаткан адам бактылуу, анткени сыноодон өткөндөн кийин ал адам Теңир өзүн сүйгөндөргө убада кылган өмүр таажысын алат. Азгырылып жатканда эч ким Кудай мени азгырып жатат деп айтпасын. Анткени Кудай жамандыкка азгырылбайт жана эч кимди азгырбайт. Тескерисинче, ар ким өзүнүн кумарына берилип, алданып азгырылат. Кумар түйүлүп, күнөө туулат. Ал эми кылынган күнөө өлүмгө дуушар кылат. Сүйүктүү бир туугандарым, алданбагыла. Ар кандай жакшы нерсе, ар кандай жеткилең белек жогорудан, жарыктын атасынан келет. Анда эч кандай өзгөрүлүү жок, өзгөрүлүүнүн көлөкөсү да жок. Жараткандардын ичинен биринчилери болуубуз үчүн ал бизди өз каалоосу боюнча чындык сөзү аркылуу жаратты. Сүйүктүү бир туугандарым, ар бир адам укканга даяр болсун, ойлонуп сүйлөсүн, ачуу калтырбасын. Анткени ачууланган адам Кудайга жаккан ишти жасабайт. Ошондуктан ар кандай ыпластыкты жана калган жаман адаттарыңарды таштап, жүрөгүңөргө себилип жаткан, жаныңарды куткара ала турган сөздү момундук менен кабыл алгыла. Сөздү угуучулар гана болуп, өзүңөрдү алдабастан сөздү аткаруучулар болгула. Сөздү угуп, бирок аткарбаган адамды күзгүгө каранып, ары басаары менен өзүнүн кандай экенин унутуп койгон адамга окшоштурса болот. Жеткилең мыйзамга, эркиндиктин мыйзамына дитин коюп, ошол мыйзам боюнча жашаган адам унутчаак угуучу эмес, аткаруучу болуп, өз иш аракетинен бакыт табат. Ким өзүн такыбаа эсептесе, бирок тилин тартпаса, анда ал өзүн өзү алдап жатат. Анын такыбаалыгы курулай такыбаалык. Кудай атанын алдындагы таза жана кемчиликсиз такыбаалык бул жетим жесирлерге кам көрүү жана өзүн бул дүйнөдө таза сактоо.